Mugallimlerden ар бир mugallimden акча чогултуп ремонт жүргүзөт. 2025-жылдын 1-июнунан баштап мен эмгек өргүүгө чыктым. Буга чейин 24-жылы март айындагы каникулда ишембиликке келген жоксуң деп мектеп директору Талайбек Мамбетов мени иштен бошоткон. Ал боюнча мен Чолпон атадагы эмгекти коргоо инспекторуна кайрылдым. Мени мыйзамсыз иштен бошоткондугун аныктап кайра ишке киргем. Андан кийин 25-жылы 25-жылдын 5-июнунда мектеп директору Талайбек Мамбетов менин эмгек китепчемди жана менин эмгек иштен бошоткондугу тууралуу буйрукту айылдык почта аркылуу салып жиберген, эч эскертүүсүз. Ошол боюнча мен райондук сотко кайрылдым. Райондук сотко кайрылганда эмнегедир маанисиз маселелер менен процесс уламдан улам жылып отуруп декабрь айына чейин келдик. Ишимди Конушбеков деген судья карады. Андан кийин Алибаев карады. Мен ишимди карап аткан судьялар толук карабастан мен арызымды канааттандыруусуз калтырды. Андан кийин мен облус сотко кайрылдым. Облус соттон 2 1 минутта коштуңуздар. 1 минутта мен бүтө элек да. Айт. Мен облус сотко кайрылдым. Облус соттон 2 отурум болду. Ал жерден дагы судьялар алмашып улам. Ал жерден дагы мен арызымды канааттандыруусуз калтырды. Иштен бошогондугумду тууралуу Талай Мамбетов менин эмгек китепчемди жоготуп, кайра дубликат кылып жасап, менин мурунку иштеген жылдарымды жокко чыгарып, өз алдынча дубликат деп жазып, эмгек китепчеме чаптап, директор өзүнүн келинине толтуртуп туруп, менин эмгек китепчемди колума берген. Талай Мамбетовдун коррупциялык иштери боюнча айта кетсем, мектепти жашылдандыруунун ордунда тегерегиндеги теректерди кыйып, мектепке келип түшкөн акча каражаттардын баардыгын өзүнө ыйгарып алган. Ошол боюнча мен РОВДга билдиргем. Ал боюнча директордун атына иш козголуп, кандайдыр бир себептер менен иш кызгарып, жабылып калган. Бирок ошол каражаттардын баардыгын төлөп берген директор. Андан кийин президентибиз Садыр Нуркожоевич 23-жылдагы жарлыгына каршы чыгып, мугалимдерден акча чогултат директор Талайбек Мамбетов. Бул боюнча райондук прокуратурадан иш козголду азыркы убакта дагы. Бул директор мектепте өзүнүн командасы менен иш алып барат, пенсионерлер менен иштейт, жаш мугалимдерди коркутуп, кол койдурат. Мектепте жалгыз гана мен иштеп аткандай бир жактуу актыларды түзүп, өзүнүн командасына гана кол коюп, мага документ топтогон. Бул директор канча иш козголсо дагы, мектептин ишин алгылыктуу алып бара албаса дагы, иштин көзүн билбесе дагы, айыл ичинде ушак менен алектенген директордун ишин кароого болобу? Менин үнүм жетеби? Урматтуу Бакыт Жетигенов, урматтуу облус соттун төрагасы, облус прокуратура, сиздерде менин иштен мыйзамсыз бошогондугумду, жетекчи тарабынан куугунтукка кабылгандыгымды, адилеттүүлүгүн карап берүүңүздөрдү суранам. Иш десе ишке тойбой турган кезимде алдымдагы нанымды алып койгон, иштен бошоткон коррупционер жетекчинин иш ордунан карап бериңиздер. Мен эмгек китепчемде дагы жасаган. Азыр маалымат алгам. Саламатсыздарбы? Сыкөл районунун прокурору Полотов. Бул Баякынова Нурзат эжекенин арызы боюнча райондук прокуратура тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси менен кылмыш козголгон. Азыркы учурда ички иштер бөлүмү тарабынан тергөө жүрүп атат. Келаткан мына 1-2 жуманын ичинде биз толук кандуу жыйынтык кабыл алабыз. Анткени бул кылмыштын бир ай мөөнөт ашык тергелип калган себеби ички аудитордук текшерүү бул жүргүзүлдү. Ошонун жыйынтыгы корутундусу эми келди. Биз азыр жыйынтык чыгарып алдыбыз. Экинчи маселеси боюнча бул жумуштан алгандыгы боюнча соттун чечимдери бар. Ал боюнча сот органдарына бул неметилген. Биз
мына неме трудовой инспекцияга направление бергенбиз, ошонун корутундун негизинде сотко берилген, бирок соттун чечими Баякова Нурзат эжекенин пайдасына чечилбей калган. Бирок коррупциялык элементтер боюнча 337 бай акча чогулткандыгы, мектептин баягы түшкөн каражаттары боюнча иштер келип атат азыр. Жыйынтык чыгарабыз. Азыр облус соттун төрагасы. Сиздики райондук соттон да, областтык соттон да каралыптыр. Эми жогорку сотко даттанууга укуктуз. Жогорку сот акыркы точканы коет ошол жерде. Же биринчисин, же экинчисин туура деп чечим калтырат. Кайсыны күч күчүндө калтырат, же жокко чыгарат. Түшүндүңүз да? Жогорку сотко арызданышыңыз керек. 1 секунд өргүзүп коюңуздар. Урматтуу жыйындын алып баруучулары, мектеп директору Талайбек Мамбетов, мектептин ичинде